Саламатсыңарбы балдар? Мамайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Балдар, силер эртең менен турганда гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоону, колу бетиңерди самындап бат-баттап жууганды, тишиңерди күнүгө жууганды унуткан жоксуңар деп ойлойм. Азаматсыңар, дайыма ушундай таптаза болуп жүргүлө. Балдар, бүгүн саякатка чыгабыз. Каяка деп кызыгып жатсаңар, төмөнкү табышмакты тапсаңар, билесиңер. Жашыл кымкаппактагы, күздө болуп сапсары, алма, жүзүм, жиде, алча текши быша баштады. Бул кайсы мезгил эле балдар? Туура айтасыңар, күз мезгили. Күз мезгилинде балдар, аба ырайы кандай болуп өзгөрөт? Туура, шамал болот, күн суук боло баштайт, жамгыр жаайт, ошондой эле чөптөр, жалбырактар саргайып, ар түркүн түстөргө өтө баштайт. Жалбырактар кызыл, сары, саргыч түстөргө өтүп, айлананы кооз кыла баштайт. Ошондой эле балдар, күз келгенде, суук түшө баштаганда айрым канаттуулар ысык жактарга учуп кетишет. Себеби алар суукка чыдамсыз, ошон үчүн учуп кетишет. Күз келгенде балдар, биз дагы жылуу кийинип баштайбыз. Башыбызга шапка, куртка, шым, ботинка кийебиз. Ошондой эле айрым учурда кол чатырды да колубузга алып алышыбыз керек балдар. Себеби жамгыр жаа бериши мүмкүн. Күзгү кийимдерибизди эми кийип башташыбыз керек. Балдар, дыйкандар эгин талаларында өздөрүнүн эгиндерин жыйнап, кышкыга даярдык көрө башташат. Ошондой эле биздин ата-энелерибиз дагы өзүбүздүн огороддогу, бактагы, жазында экен картошка, пияз, сабиздердин баарын жыйнап, кышкыга даярдык көрө башташат. Балдар, күз айы 3 айдан турат. Сентябрь, октябрь жана ноябрь. Ушул 3 ай бүткүчөктү дарактардын башындагы жалбырактардын баары саргайып жерге түшөт. Балдар, эмне үчүн дарактын жалбырактары түшөт? Себеби күн суук болот, күндүн нуру жеткиликтүү болбой калат. Ошон үчүн жалбырактар жерге түшө башташат. Келгиле, азыр силер менен бир оюн ойнойбуз. Оюнубуздун аталышы кайсы дарактын жалбырагы деген оюн. Балдар, мен силерге мөмөлүү дарактардын жалбырактарын көрсөтөмүн. Силер тапканга аракет кыласыңар. Кайсы мөмөлүү дарактык экенин? Карагылачы, бул кайсы дарактын жалбырагы? Азаматсыңар, бул алма дарагыныкы, Ал эми булчу? Туура балдар, кара өрүктүкү. Бул жалбыракты билип атасыңарбы? Кайсы дарактын жалбырагы? Туура, өрүктүкү. Буну тапкан болушуңар керек. Туура айтасыңар, бул шабдалы дарагыткы. Азаматсыңар. Балдар, силер эң сонун катыштыңар оюнга. Мына ошон үчүн мен силерге бул күзгү гүлдөрдүн баарын белек кыламын. Баракелди, азаматсыңар балдар. Балдар, мына ушинтип биздин күз айыбызга болгон саякатыбыз дагы аяктап баратат. Сабакка катышканыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар, кошкула.